жүз маселесинде жүздү нурдуу, жүздү тунук кылып көрсөтүп, андан кийин бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы жүзү жарык кылыш маселеси, нурлуу кылыш маселеси, тунук кылыш маселеси. Бүгүн аялдарыбыз косметика кылат, жүздөрүн бойойт, канча нурдуу болоюн дейт, бирок эч нурлуу болбойт. Косметика косметикалыгы көрүнүп эле турат да, аялдын жүзүндө нуру жок. Ошондуктан кээ бир маселелерди, дүйнө маселесинде дагы өзүбүзгө медицинага туура келе турган ыкмада кээ бир маселелерди айтууну туура көрдүм. Жүзүңүздү нурлуу кыла турган табигый өзүбүздүн нерселерден, жерден даярдалган, азыктардан даярдалган табигый эч бир зыяны жок, жүзүңүздү тунук, нурдуу кылышка себепчи боло турган, мындайча айтканда, рецепти дагы айтабыз. Андан кийин жан дүйнөгө тиешелүү маселелер, жан дүйнөнү дагы нурлуу кыла турган маселелерди айтабыз. Биринчиси рецепти бадыраң 1 штук, экинчиси сабиз 1 штук, имбир 1 штук, андан кийин 1 жумада 4 жолу утурам ач карынга ичесиз. Буларды аралаштырып. Мына көрдүңүз, сабиз, бадыраң, имбир бүт витаминдер, албысы кыдыры кымыты бардык витаминдер толтура болгон табигый, эч кандай бир химикатсыз, таптаза нерселердин аралашмасында бул шербет сыяктуу болуп даярдалат. Туура дамы кээ бирөөлөргө жакпашы мүмкүн, бирок көп ширин болгон нерселер биз үчүн зыян да. Торт ширин, бирок ал өтө химикат жана зыян болуп эсептелет. Ошондуктан бул нерселерди аралаштырып, жумасына 4 жолу ач карынга ичет экенсиз, Бул иче турган маселелердин химикаты, бул курсакка кире турган. Эми жүзгө сүртө турган табигый маселелер. Маздарды, кремдерди, кытайский химикаттарды беттерге чаптап атабыз шпакловка кылып. Жок, табигый нерсе, табигый, баары табигый бойдон кала берет. Ал жүзүңүздү сыйрып түшпөйт, тырыш түшүртүрбөйт. Химикаттар бетиңиздин тезирээк карышына, тезирээк жылмайганда бетиңизге тез түшүшүнө, бардык ооруларга себепчи болот турган ошол химикаттар, табигый маселелер баары табигый бойдон калат. Биринчиси бал кашык 1 кашык, творог 1 кашык, бөдөнө жумурткасы 2, андан кийин лимондун 10 тамчысы, анан алоэ миллилитр суюктугун кошосуз, аралаштырасыз, бир идишке салып туруп аралаштыргандан кийин тешик эмес жерлерге, тешик дегенде көз, кулак, тешик жерлерге салбайсыз, калган жерлерге бүт сүртсөңүз, уктардан мурда сүртүп жатсаңыз, бул нур үстүнө нур болот, урматтуу мекендештерим, жакшы болот, өзүңүзгө пайдалуу болот. Көп адамдар химикат колдонгондуктан бул нерселерди айтып, бул нерселерди билгендиктен айтып коюуну туура көрдүк, мекендештерим. Бул баягы угрий басып кеткендер, бетиге ардакелер чыгып кеткендер, зыяндуу бирдекелер чыгып кеткендер, андан башка бир туура биринчиден врачка дагы көрүнүш керек. Бирок бул дагы кандайдыр бир деңгээлде жардам берет сизге, сөзсүз түрдө. Не кылат экенсиз? Буларды дагы жумасына күн сайын, бул сүртө турган маселе күн сайын, наркы болсо 4 жолу ичиле турган маселелерден болуп эсептелет. Мүмкүнчүлүк ошол болсо, ошол түндө коет экенсиз мекендештерим. Ким өлгүсү келет? Азыр көп жаштарды карасаңыз, курсак салып 40-30 жаштагы да көрүнүп калганда, жаш балдар курсак салат. Жашын сурасаң, жаш эле бала. Жаш көрүнгөнгө эжесиз. Пайгамбарыбыз курсак салуудан тыйган. Курсак салбаш керек. Сахабалар эң көп тыюу салган нерсе курсак салбагыла деген. Ошондо курсак салбаш керек. Жаш көрүнгөн, красавчы көрүнгөнгө аракет кылышыбыз керек. Бүгүн жаштар өзгөчө. Химикат жеген, кытайский нерселер, тез татымдар, ошо пицца, ошол шаурмаларды жеп алып, семирип, бүт майлуу нерсе, тез татымдарды жеп алып, терге да ардекелер чыгып, угрий дейбиз, баардык майлуу тамактарды жегендиктен көп нерселер чыгып, сулуулук дагы жоголуп атат да. Сен курсак салбасаң, чоң көрүнүп алсаң, сага эч кайсы тийгиси да келбейт, эрге тийгиси да келбейт. Ошондуктан ден соолукка караш, красавчик болуп жүрүш бул сага тиешелүү маселе. Адам азыркы учурда биринчи кебетиңе, кешпириңе, кийимиңе карап мамиле кылат азыркы адамдар. Ошондуктан жүзүң, турпатың сон туруш керек. Качка берген фитнес фигура сон турган баланы көрсөңүздөр, Алла ыраазы болсун, красавчик деш керек аларды. Көрө албастык кылып, баягы мешокта бул эт мешок дейт да кээ бирөөлөр. Жок, красавчик деш керек. Анда билесиңби, аны ал жеген нерсени сен сааттан кечке кайнатылган жумуртка менен гречка жура албайсың. Сааттан кечке тренировка кыла албайсың күн сайын 2 саат 3 саат. Алар ошону кылып атат, Алла ыраазы болду дейт. Колдош керек алар. Спортсмен болуш өтө кыйын маселе. Сен дейш өтө кыйын маселе. Сен жауапкан тортторду, сен жауапкан шириндиктерди, майлуу тамактарды бардыгын жейиштер спортсмендер. Правильный питание өтөт. Ден соолугун сүйүп, өзүнүн үстүндө иштеп атат, нафсын тыйган балабы ал? Көп нерсени ишенсең, көп спортсмен болот. Неге ал нафсын жеңген адамды ал себеби? Эч ким өлгүсү келбейт, эч ким карыгысы келбейт, эч ким тезирээк
өлгүсү келбейт. Ошондуктан жаш көрүнгөнгө өзүң ден соолугуңа кам көрүү сенин милдетиң. Бул дени аманат, деник акыретте жооп бересиң, урматтуу мекенештерим. Жүрөктү таза карма. Жүрөктү таза карма. Бардык оорулар нервден болуп эсептелет. Бүгүнкү өзгөчө жаштардын ичинде кичине эле нерсеге нерв болуу, светофордо сигнал бермей, көчөлөрдө ызычуу, маймылдан айырмасы жок да, шимпанзе базары болуп кеткен. Жок, андай болбош керек. Кичине нерсеге нервденип, сабырсыздык болуп, орой болуп, корс болуп, копол болуп, ушундайлар көбөйүп атат. Бардык оорунун себепчиси могу нервден болуп эсептелет. Качан нервиң күчтүү болот, качан ден соолугуң чың болот, качан руханиятың күчтүү болсо. Аалымдарды карасаң, Абу Ханифага чуркап келип бирөөсү, ушундай чоң кемелериңизде жүктөрүңүз, товарларыңыз сууга чөгүп кетти десе, алхамдулилля дейт экен да. Кыпында кыйналып же коркуу дагы, эч кыжалатчылык дагы болбойт экен. Анан баягы адам кетип, кайра аз маз өткөндөн кийин келип, ал кемелер сиздики эмес экен, башка адамдардын кемеси экен десе, алхамдулилля дейт экен. Анан мунун себебин сурайт экен. Неге алхамдулилля дедиңиз? Ушундай күчтүү товарларыңыз чөгүп кетейин болсо, бир кыпындай жериңиз кыймылдап койгон жок десе, дүйнөгө болгон сүйүүнү карадым. Сен келип чөгүп кетти сиздин жүктөрүңүз деген учуруңда мен жан дүйнөмдү карадым. Жан дүйнөм, руханиятым ошо дүйнөгө, акчага байланып калганбы же жокпу? Карасам байланбаптыр. Жүрөгүм бир да кыймылдап койгон жок, коркуу болгон жок, кыжалатчылык, сарсаналык болгон жок. Бүгүн давлениясы көтөрүлүп кетет го акча үчүн. Андай болгон жок. Ошондуктан Кудай Таала дүйнө жүзүнө акчаны сүйдүрүп койбогондугу үчүн, дүйнөнү сүйдүрүп койбогондугу үчүн алхамдулилля дедим, Кудайга шүгүр келтирдим. Андан кийин экинчисинде сиздики эмес деген учуруңда карадым. Дүйнө үчүн, акча үчүн мен жан дүйнөм сүйүнөбү, кубанабы? Бүгүн акча келип калса, деп сүйүнүп, лотерейден 1000 сом утуп алдым деп сүйүнүп, бакырып, чакырып ушундай кетет го. Машина утуп алдым десе бакыр берет. Себеби дүйнө акчалардын жан дүйнөсүнө кирип калган да. Абу Ханифаныкы андай эмес экен. Ошондуктан жан дүйнөмө акча кирип калбагандыгы үчүн алхамдулилля дедим. Качан сенин колуңда акча болсо, акчаны аябайсың эч кимден. Аллах үчүн иштетип кое бересиң. Качан акча жан дүйнөгө кирип калса, бул сага давленияны, стрессти, депрессияны, ооруну алып келет. Уйкуң дагы качып кетет. Жаткан төшөгүндө кең рухтай албайсың. Неге? Себеби акча жан дүйнөгө кирип калган да, мекендешим. Жүрөгүңдү таза карма, качан руханиятың күчтүү болот. Ошондо денең таза болот, мээң, нервиң эч нерсеге кыжалатчылык, сарсаналык болбойт. Ошондуктан руханиятка маани бер. Руханият бүгүн толтура тамактарды жейбиз отурган жерибизде. 5 маалдап тамактарды жеп атабыз, бирок руханиятка не берип атабыз, урматтуу мекенештерим? Руханиятыбыз өтө ачка. Ошондуктан бизде стресс, депрессия, коркуулар бизди камтып алган. Жүзүңө маани бер, дениңе маани бер, фигураңа маани бер. Өзгөчө аял кишилер күйөөңүздүн 90% көңүлү калышына себепчи болуш, бул семириш болуп эсептелет. Семиз аялдар, семиз эркектер кимге жаксын? Бул кечирип сурайм, ушул семиргендерге катуу тийип кетиши мүмкүн. Бирок мен урматтуу мекендешим, кара санаган душман катары эмес, сиздин ден соолугуңузду ойлогон адам катары айтып атам бул нерселерди. Бүгүн шербеттерди ичип атабыз, шириндиктерди жеп атабыз, тортторду жеп атабыз. Сиз ичип жаткан урматтуу мекендешим, муну мисалы көк чай, бул көк чайдын эч бир зыяны жок. Көк чайды бул өсө турган өсүмдүк. Башка чайлар тууралуу мен эч кабарым жок, ичпейм. Мисалы үчүн шириндик, сок деп ала турган болсок, ушуну соктун составы 3 нерседен турат. Сахар биринчиси, жөнөкөй суу, андан кийин Кытайдан келтирилген химикаттар. Ал химикат өрүк десеңиз өрүк, алма десеңиз алма, жүзүм десеңиз жүзүмдүн дамын берип кое турган химикат. Бүгүнкү шербеттер 90% натурал деп атканыңызда 10% натурал нерсе жок. Көбү химикат. Ал нерселерди ичип алып, жеп алып не болуп атабыз? Не үчүн? Мен өтө таң калам. Мен мисалы кола ичпейм, таттуу тестатым жебейм, жеген нерсем сухофрукту, атайын мөмө жемиштер, сууга кайнатылган нерселер. Балык, салык деген. Майлуу нерселер жебейм. Мен жебеген адам катары, ушул нерселерди кылбаган адам катары сиздерге айтып атам. Таза суу ичкенге аракет кылышыбыз керек. Мына сокторду, ширин сууларды токтотуш керек. Бир ислам үммөтүн, Кыргызстандын жигиттерин ойлогон адам катары айтып атам. Бул нерсе өтө зыян. Сиз жеп жаткан тестатымдар бул гормондорго чейин ойноп жиберет. Неге эркек чалыш, катын чалыштар көбөйүп кетип атат? Себеби жеген нерседен көп нерсе зависит этет. Урматтуу мекендештерим, бул жерде красавчик болуп жүрүшкө, татынакай болуп жүрүшкө кээ бир себептерди айтканга аракет кылдык. Албетте, Аллах үчүн аракет кылыңыздар. Себеби өмүр өтө кыска, 60-70 жыл жашайбыз. Роналдону караңыз кандай красавчик. Ал мусулман эмес. Өзүнүн ар бир правильный питаниясына маани берет, жеп аткан нерсесине маани берет. Бүгүнкү жаштар карасаңыз, эмчектери кыздарга окшоп калган. Курсактары чоң-чоң, боюндагы бар аялдарга окшоп калган.
Качан кыргыздын жигиттери ошентип жүрчү эле. Кече 20 жыл мурдагы тарыхты карасаңыз, согуш учурлунда көп коркуу, аз тамак болгондуктан көп адам семирген эмес. Бүгүн жалпоо жашоо башталып кетти, телефон чыгып калды. Телефондо да жумушу, бардык нерсе жумушу, телефондон болуп, жеңил жашоо болуп, бардыгы семирип, кантайып кетип атат. Аллах үчүн аракет кыл. Сенин семирип, кайф жашоодо жашаганга акың жок. Себеби бүткүл үммөт бүгүн уйкуда да. Сен укташка акың жок, урматтуу мекендеш. Салам алейкум ва рахматуллах.